Органикалык таза азык-түлүктү Жамиля Иманкулованын эко дүкөнүнөн табууга болот. Анын өзүнүн чарбасы жана кайра иштетүү өндүрүшү бар. Ишкерлердин алдында органикалык продукцияларын тастыктоо милдети турат. Муну менен алыскы мамлекеттердин базарларына чыгууга жол ачылат. Мы бы очень хотели, да, но мы же все понимаем. Биз продукциябызды сертификациядан өткөрүүгө абдан аракет кылып жатабыз. Бирок азыркы тапта бир катар маселелер бар. Албетте министр мырза белгилегендей стандартташтыруу жолдору бар, бирок муну ишке ашыруу үчүн убакыт керек. Азыр бул багытта иштеп жаткан адистер бар. Өлкөдө органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү жана ага жолтоо болуп жаткан көйгөйлөр форумда кенен талкууланды. Анда ишкерлер өз продукцияларын көрсөтүп, өздөрү туш болуп жаткан тоскоолдуктарды белгилеп чечүү жолдорун сунушташты. Айыл чарба өндүрүүчүлөрү белгилегендей, Кыргызстан үчүн органикалык продукцияны өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк кенен. Сегодняшний форум как раз будет еще толчком к тому, чтобы... Бүгүнкү форум мамлекет тарабынан органикалык тармакка көңүл буруп, айыл чарбасында бул багытты өнүктүрүүгө шарт түзүүгө түрткү болду. Продукцияларыбыздын сапатын документтештирип алуу маселеси бар. Бул сыяктуу маанилүү маселелер ортого салынды. Кыргызстанда органикалык азыктардын өнүгүшү үчүн бардык шарт бар. Климаты, жер кыртышы жана суусу туура келет. Бүгүнкү күндө мыйзамдык базаны системалаштыруу зарыл. Биздин Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү органикалык айыл чарбасын өндүрүү боюнча өтө чоң да. Анткени биз жакшы билебиз. Биздин фермерлер бүгүнкү күндө аз химиялык заттарды колдонушат. Ошондой эле биздин Кыргызстандын территориясында химиялык заттарды чыгаруучу завод, фабрикалар жок. Бул дагы бирден бир жакшы көрсөткүч. Андан тышкары биздин жерибиз, суубуз, ушул тоолорубуз, мөңгүлөрүбүз таза. Ошон үчүн бизде чоң мүмкүнчүлүк бар Кыргызстан эл аралык деңгээлге чыкканга именно сапаты менен. Республика боюнча органикалык ыкма менен дан эгиндерди өстүрүүгө мүмкүн болгон 32 гектар жер бар. Органикалык айыл чарбага өтүү экологиялык көйгөйлөрдү чечүүнүн эң жакшы жолу гана болбостон, экономиканын мындан аркы өнүгүүсүнө түрткү берүүчү факторлордун бири. Органикалык аймактар түзүлдү Кыргызстандын барлык жерлеринде. Алар аз, бирок алар түзүлүп бүгүн иштеп атат. Бүгүнкү күндө ушул органикалык багытта айыл чарба өндүрүштүн багытында алектенген 130 ашык чарба пайда болду. 2 дыйкан чарба ушул органикалык стандарттар менен сертификацияланды. Сертификация борбору түзүлүп атат. Обсуждение одного из приоритетных направлений. Кыргызстанда 20 айылды камтыган 9 органикалык аймак бар. 1056 фермер органикалык продукцияны өстүрүү жана өндүрүү менен алектенет. Алардын баары сапат сертификатына ээ. Бактыгүл Султанбек кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.